Салам достор, 2013 жылы Атамбаевдин бийлиги маалында так ушул жерге Экинарын айылынын жанында жогорку нарын каскад кеси куруу иштери башталган. План боюнча 6 жылдын ичинде курулуп бүтмөк. Мына бул жерден Нарын суунун жээгинде, Нарын дарыясынын жээгинде 4 кес курулмак. Ак булуң кеси жана ошондой эле Нарын кес 1, 2, 3 кестери курулуп, жалпы жонунан 237 мегаватт кубаттуулуктагы электр энергиясы бөлүнүп чыкмак. Бирок тилекке каршы бул кес, бул долбоор 10 жылдын жүзү болсо дагы токтоп турат. Мына мындай бетон чыгарган цех курулган. Азыркы күнгө чейин ар кандай инвесторлор, Корей туугандарыбыз, арабтар, түрк туугандарыбыз келип жатууда экен. Бирок иш башталбай эле токтоп тургандыгы өкүнүчтүү. Ал эми бул жумушчулар үчүн курулган шаарчаны Русгидро кайра короткон акчасын өкмөт менен соттошуп утуп алып кайрып алган деген маалыматтар бар. Азыркы күндө болсо военныйлар тарабынан бул шаарча сакталууда.